Assalamu alaikum ardактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге чүй боорунан көрсөтүп бере турган 44 баш бука жана этке, сойгонго, тойго даяр кунан жылкыларын көрсөтүп беребиз. Тайларды, кунандарды. Чыгарылышыбызды көрүп туруңуздар. Чүй боорун билесиздер. Чүй боору эми ушундай көп нерсеге бай жер. Чүй боорунан породанын түркүн түрү, порода, эт, объем, любой нерсе табасыздар. Жылкы, эми Россия, Казакстан, местный жылкы, этке багылган, кулунду, күлүк дегендей. Мына бүгүн сиздерге ушул 44 баш этке сойсоңуздар дагы боло турган, дальше жем сиңип калган, бир-эки ай кармап туруп, анан этке тапшырсаңыздар дагы боло турган 44 баш буканы көрсөтүп берели. Эшинин бизге жеткизген маалыматтарын бир четтен көрсөтүп бере берейин. 44 баш былтыры музоо убагында энелери менен алган экен. Мындайча айтканда 1 жаштан 1,5 жашка чейинки букалар экен, байкелер. Мына жаш букалар. Этке дагы сое тургандары бар дейт. Дальше бакса дагы боло тургандары бар дейт. Жалпы алганда азыр дагы этке сойсо болот. 1-2 ай кармап өтө питке чыгарып, андан кийин да сойсо болот дейт байкелер. Мына көрүңүздөр. Букаларды дагы өзүңүздөр кандай бука экенин көрүп турасыздар. Жаман букалар эмес. Мына 1,5 жашка чейинки букалар. Булар аябай чоң букалар экен. 44 баш мына букаларды караңыздар. Болгону жаштык кылат экен да. Бир гана кичинекейи бар, мына бол дейт да, мына алып калам дейт. Мындан сырткары 44 баш. Болду, мына көрдүңүздөрбү? 44 баш бука ушул жерге келди. Анан мыногу азыр жылкылар жайлоого кетип, той мезгили келип жатат. Анан ушу жай мезгилинде тойго жылкы табыш кыйын, билесиздер. Ошого могул жерде дагы канча баш кунан? 35 баш экен. Ургачылары эркектер экен, аралаш. Ушул жерден алам десеңиздер келип ала бересиздер, 110 миң сомдон тандамай. Дагы өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Мына ушул жерден келип туруп, сиздер алып, тойго алып барып сойсоңуздар болот. Мына көрдүңүздөр, даяр экен. Булар талаада жүргөн эмес, ушул жерде турган, астында жемдер төгүлүп турат. Азыр өтөм, астында жемдер төгүлүп турат дейт. Аз букаларга кайра кайтам байкелер. Мына мына көрүп атасыздар, мына. Мына мал боордо. Мына көрүп атасыздар, мына мыналар балык болуп калыптыр, балык. Булар жөнүндө көп сүйлөбөйүн. Айтып атабыз, мына 35 баш, байталы дагы, эркеги дагы бар. 110 миң сомдон тандамай келип сүйлөшө бересиздер. Мына жерде мына мыналар аябай баштары чыгып, өтө чоңдор турат. Ылдый чукур экен, мен өйдөдө турам, келсеңиздер, мына реально өзүңүздөр көрөсүздөр. Эми этке сатыла турган малдын определенный өзүнүн баасы бар, туурабы? Арзан дагы, кымбат дагы болбойт. Келип өзүңүздөр этине жараша саудалаша бересиздер. Могу букалардын асты тарабынан көрсөтүп коеюн. Букалар деле мына көрдүңүздөр, мына жемдери менен жатат. Мынагулар аябай сонун букалар. Бул сарайдын ичи азыр күңүрт болуп сиздерге көрүнбөшү мүмкүн. Мына коңур же буруй бука. Мына ушулар мисалы 2-3 жаш, 4 жашка чыкса кандай чоң болот, Мына. Мына күкүрттөрү көрүп атасыздар, мына. Мына сырттан жарык чагылып атат, мына букаларды да көрүп турасыздар. Ошо нак фермердики, дыйкандыкы. Ушул киши ушул жерде кармап, мына октябрда киргендериңиз, Октябрда энелери менен келген. Булар 1 жаш, 1 ай, 1 жаш, 2 ай еген болот. Октябрда ушул букалар энелери менен келген экен. Бөлүп туруп, эми ошодон бери кармап атат экен да. Башында мынчалык катуу бербесе дагы, бирок азыр караңыздар, усилина болуп, мына жем төгүлүп жатат. Жаш торпокко болбойт да, туурабы? Азыр мына өтө мына балык убагы экен да. Дальше 1-2 ай кармап туруп, питке чыгарып, дагы толтуруп сатса дагы болот дейт. Мисалы үчүн, мондойлор даяр дейт. Союп дагы бер деп атат дейт. Бирок мен көнбөй атам, баарын бир сатам деп атат. Булардын баасы дүңүнөн 135 миң сомдон сурап атат. Дагы сүйлөшүү жолдору бар, өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Мынагу күкүрттөрүнү мына өтө жакшы баада союп дагы бер деп атат экен, ошону пока сойбой кармап отурам дейт. Мына көрүп атасыздар, мына букалар. Мына аңгусбу? Аңгус экен. Энеси кыргыз да. Болду. Энеси местный бука экен. Аңгус породага алып багыңыздар десе, көптөр билбейм, кызыкпашы мүмкүн, билгендер дагы бар, мына көрдүңүздөр. Почти аңгустун плагиаты туулуп да.
аңдушалык күчтүү болбосо дагы почти 80% окшош көрдүңүздөр, Мынау букалар мына мен бийикте турам. Азыр дагы артынан киремин, жакшылап мына ушул баш жактарын көрсөтүп берем. 135 000 сомдон сурап атат. Мун Дареги Чүй облусу Сокулук району Совхоз Фрунзеде турат. Совхоз Фрунзе бай дыйканды билесиздер, объезднойдо, ошол жерде турат. Мына букалар. Ылдый түшөйүн. Мына кандай букалар экени көрүнүп турат. Хуш. Так, витамин, альбендер берилген дейт. Эч нерсе кылбайсыздар, даяр атып коюптур. Ну дагы өзүңүздөр сурайсыздар, дагы кошумчаларын өзүңүздөр атасыздар. Эми бул ашыкча көйгөй эмес. Жакшы жери булар байлоодо. Колго жобош, жүктөп кетишиңиздер оңой. Келип ары бери жылдырып көрүш оңой. Şu чыгарып атканда, может ар бирин дагы өзүңүздөр вакцинация кылып аласыздар. Сиздер толук түшүндүңүздөр. Мына экран астында номерлерин калтырып койдук. Кошумча суроолор болсо ээси менен чалып сүйлөшөсүздөр. Мына бардык маалымат берилди. Дареги баасы, жашы чөткө берилди. Качантан бери багылат? Мына өзүңүздөр көрүңүздөр, Дальше алып кармайм дегендерге мына көрүңүздөр. Буларды bir жыл кармаса да болот дальше, Кете берет да. Өсөт да булар. Мына бу коңур букаңызга 5 кеттиме? Өтө чоң бука болот экен, Эң кичинеси ушул болчу. Жашы. Башында 5-6 букаңызды жанагы аңгус аргын дедиңиз го. Мисалы мындай көрүнүшүнөн ошодон жаш көрүнөт да. Сүттү көрүнүшүнөн мындай. Жаш букалай. Мынагы өтө чоң бука боло тургандай сүрүү бар экен. Мына жылкылардагы кичине жазылып калды. Дагы сиздерге бир көрсөтүп коеюн. Жакшы көрсөтпөпсүң дегендерге. Эми муну телефондо ала албайсыздар баары. Ушу Чүй боорунда ошол жака жакын жашагандар тойго, мисалы муну Антоновкадагы ресторандар бар, шаардын ичиндеги ресторандар бар, Сокулуктагы ресторандар бар. Жылкы издесеңиздер учуп келесиздер Байдыйканын түбүндө. Озерный айылын башталышында ушул жерден келип туруп көрүп, кичинерээк семиз десеңиздер, кичинерээк, чоң десеңиздер, чоңу, эркек десеңиздер, эркек, ургач десеңиздер, ургачы бар экен да. Бүт бар ушул жерде турат. 110 000 сомдон тандамай деп атат. Келип көрөсүздөр, Эркек көп, ургач көпчү? Ургач көп, Көп ургач сурайт го. Ургачтан каз жакшы чыгабы? Эркектен деле бирок багылгандан чыкса керек деп турам. Ургачы көбүрөөк берет да. Көпчүлүгү эркек тайды анчалык бакпайт го. Пародага деп, улакка деп, ошон үчүн да болсо керек да. Бирок мына эркектер экөө бирдей эле багылып турат да. Бирдей. Могу жерде бүт эле семиз экен да, мына мисалы мына жээден карап коюңуздар, мына балык. Этине карап. Бул эми ээси менен сиздердин ортодо келип туруп, өзүңүздөр жекече соодалашып чечише турган нерсе да. Мына тойго союп аткандан кийин өзүңүздөр дагы билесиздер, мал базарды күтпөйсүздөр, келип ушул жерден ала бересиздер. Өзүңүздөр дагы примерно канча эт берет, биздин кыргыз баары эле билет. Келип ушул жерден соодалашып ала бересиздер.